Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаал дагы эле туруп атат. Дагы эле бул коронавирустун деген көп жагдайлары да бар. Улам күндө жаңы маалыматтар келип түшүп атат. Бирок ошентсе да мен бир карап келет элем. Мына 1 майдан бери ушул көчөгө көбүрөөк биздин элдерибиз, жарандарыбыз тышта жүрүп атышат. Бирок көбүнесе ушу масканы кийбей, маска бет каптарды тартынбай, ошонусу негизи туура эмес болуп атат. Анткени баары бир сактанышыбыз керек. Коомдук жайларга баары бир барып атабыз. Көпчүлүк элдер чогулуп калып атат ал жерде. Ошол жерде ичинде жанакындай башка дагы чүчкүрүп, бышкырган, жөтөлгөндөрдүн баары ал жерде да жүрүп атат. Мына көрүп эле атабыз. Ошон үчүн бул маскага деген көңүлдү буруш керек. Анткени мына маалымат каражаттарынан, телевидениядан көп эле маалымат алып атабыз да, баардык жерде ушу бет каптарды тагынып алып, өзүн өзү дагы карап, балдарын дагы ошол сактайын деген аракеттерди жүргүзүп атат да. Бизде болсо бүгүнкү күнү ушунга этибар калбай, башка дагы талаптарга көңүл бурбай койгон бул негизи туура эмес. Ошон үчүн мен дагы ойлойт элем, ушу бет каптарды тагынып, ошол бир кандайдыр бир сактануу жол катары ошо дистанцияны кармап, ушундай кылганыбыз эң туура болор эле да. Ал эми жана COVID-19 илдети жок дегендерге кандай кеңеш берет элеңиз? Ковид илдети жок деген эми бул скепсис дайыма бар болуп келген. Ал жерде бирок дүйнө жүзүн дөңгөрөтүп атат да бул. Жок нерсе болсо эле дүйнө жүзү баары тең эле дөңгөрөп, мындай бир кандайдыр бир паника болуп же бир эме байкалган жери жок. Анткени оорулар бар. Оорудан жанакынтип каза болуп калгандар туруп атат. Өзгөчө коркунучтуу жагдайларын деген баарын түшүндүрүп көрүп эле атабыз да. Анан ал коронавирус жок деп эле айта бергенге мен такыр кошулбайм. Андай скепсисти мындай доказательный бир жагы менен айтса жакшы болмок. Анан жөн эле отуруп алып эле жок дей бергенден ал жок болуп кетпейт да. Коронавирус бүгүнкү күнү бар. Бүгүнкү күнү мына биздин жугуштуу оорулар ооруканасында ошончо оорулар жатат, дарылап атабыз. Анан биз кантип анда коронавирус жок же бир башка шылтоо менен андай болбойт.